Турсунбаев студент кезинде эле кыргыз тилин түптөө демилгесин көтөргөндөрдүн бири болгон. Ал канаттагы комузчулар программасынын автору жана машыктыруучусу. Анткени акробаттар арканда буттарынан тек илинип туруп, залкар көйлөр маш-ботой көйрөңгү чайкаманы жаңылбай аткарышкан. Бул уникалдуу татаал трюк программа болуп эсте калган. Театрда, кинодо образдарды жаратып, 700дөн ашуун обондуу ырлардын автору болуп, таланты менен баарын таңдандырып келет. Көп кырдуу талант, драма жана кино актеру, обончу, композитор, музыкант, ырчы, аткаруучу, акындык, журналисттик өнөрдөн да кур эмес. Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти Нуркан Турсунбаев 80 жашта. Ыраазымын келген адамдарга, замандаштарыма, эл журтума ыраазымын. Сиздердин дагы ушул коллективиңиздерге мен чоң ийгиликтерди каалайм. Мындан ары дагы байланышыбыз үзүлбөсүн. Эми өзүңүздөр билгендей, ар бир обондун өзүнчө тагдыры бар, таалай бар дегендей. Анан бүгүн мына операнын алтын үндү кыздары, балдары аябай жогорку деңгээлде аткарып беришти. Мен ыраазымын. Асыркынын тулпары Нуркан экен. Мен да көп биле берчемес элем, мен баа билсе элем го тиги ушунча билбейм, күндүр түндүр 80ге чыкканча жасада берген окшойт, оон чыгара берген окшойт. Бирик кыргыз, Манас, Чыңгыз барында өлбөйт кыргыз аттуу атолдук чыгармаларынын концерти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында белгилүү опера ырчылары жана концертмейстер Нуржан Токтобекованын катышуусунда өттү. Эми Нуркан агайдын өзгөчөлүгү баягы эми биз дагы дүйнөлүк классиканы чыгарып, ошолор жаттап, ырчылап биз ага көнгөнбүз да. Эми Нуркан агайдыкы өзгөчөлүгү бул баягы ритм жагынан кичине татаалдык болду да биздин ырчыларга. Обондору негизи мындай жагымдуу, уккулуктуу обондор, бирок ритмдери өзгөчөлүгү ошол жагы болду. Синкопа деп коет мисалы. Пунктирный ритм келатып, бияктан эле синкопа, анан баягы смешанный размер деп коет. Ошол жагынан бир аз эле кыйынчылык болбосо, эми өзгөчөлүгү ошол болду дейм да. Анан сөздөрү да кыйын келет. Чын айткандачы. Нуркан агайдын унутта калган ырларды, классика ырларды ушунча жаштарга үйрөтүп, ошол жаштар аркылуу кыргыз элине тартуулаганына аябай таң бердим. Рахмат. Нуркан Турсунбаевдин режиссер Бекиш Абдылдаев тарткан почта документалдуу фильмине жазылган музыкасы 1972-жылы Германиянын Лейпциг шаарында болгон бүткүл дүйнөлүк кинофестивалда күмүш көгүчкөн сыйлыгына татаган. Ал эми Улуттук композиторлор союзунун 80 жылдык мааракесине арналган республикалык сынакта 2 чыгармасынын бири баш байгени, дагы бири биринчи орунду жеңип алган. Эмне жаңылык деп сурагандын баарына биздин элдин руханий дөөлөттөрүн айталы. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, ишиңиздерде да жакшы кабарлар көп болсун. Кайрадан эфирден кездешкенче саламатта болуңуздар. Кечиңиздер болсо ойдогудай улансын.